Тамағыңыздар татты болсын дейлі, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эмесе биз эң алгачкы маектеше турган меймандарыбызды студиябыздан тосуп алдык. Мына бүгүн адабият күнү жөнүндө жар салып атканда, мына ушул биздин кичинекейлердин, бөбөктөрүбүздүн адабият менен калыптанышында, алардын өсүп өнүгүшүндө китептердин ролу абдан чоң экендигин баардыгыбыз дайыма айтып келебиз. Мына ушул багытта бир жакшы жаңылык болгон экен. Мына ошол жаңылыкты жар салалы деп атабыз. Азыр ушул 1,8 миллион басылып чыккан балдар китептери Билим берүү министрлиги менен биргеликте мына ошол 1681 мектепке тапшырыла турган сонун бир китептер жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Бул USAID-тин окуу керемет долбоорунун негизинде чыккан китептер. Бул багытта иштеген авторлор дагы студиябызга келди. Эмесе тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, белгилүү агайыбыз, балдар адабиятында жигердүү эмгектенип келе жаткан бүгүнкү күндөгү биздин сыймыктуу агайыбыз Сулайман Рыспаев агай келип отурат. Жана ошондой эле ушул китептердин авторлорунун бири Жыргал Сокуров эжекебиз келип отурат. Жана ушул USAID-тин окуу керемет долбоорунун китептер боюнча адиси Назгүл Кабылбаева эжекебиз келип отурат. Куттуктарыңыздар менен. Бүгүнкү адабият күнү менен куттуктайбыз. Рахмат. Рахматтар менен. Мына ушул күнгө деп биздин бөбөктөрүбүзгө деп сонун белекти камдаган экенсиздер. Бул китептер дагы кут болсун дейли. Жалпы бөбөктөрдүн ушул баягы өсүп өнүгүүсүндө чоң роль ойногон бир жакшы китеп болсо экен дейли. Эми ушул окуу керемет долбоорунун алкагында ишке ашырылып аткан экен. Назгүл эже, алгач сизге кайрылалы. Бул авторлор менен кандайча иштешип калдыңыздар жана кайсыл мектептерге бул китептер таратылып берилет? Рахмат. Биз 4 жылдан бери ошол окуу керемет долбоорунун бирден бир максаты болчу. 1500 жаңы китептерди чыгаруу. Биз ошол авторлорду чогултуп конкурста кылганбыз Кыргызстан боюнча. Ошону менен 60ка жакын авторлор менен иштедик. Жалпы жонунан. Ооба. Жалаң жомокторбу? Жок, биз биринчи анализ кылдык да, кайсы китептер жетишпейт. Анализ кылсак көпчүлүгү жомоктор, ырлар экен да, анан заманбап аңгемелер жок экен балдаргачы. Дүйнө табиятты таануу боюнча, ошол темалар боюнча, анан ошол темаларды биз авторлорго берип, ошол боюнча жаздык. Мисалы, энциклопедиялар, заманбап аңгемелер, ошолор жөнүндө. Жакшы. Агай, мына канча жылдыр ушул балдар адабиятына эмгек кылып келатасыз? Анан бул долбоордун ушул балдар адабиятына бир тийгизген таасири, салып аткан салымы жөнүндө айтып берсеңиз. Бул долбоордун мааниси, кызматы өтө чоң болуп атат. Анткени Кыргызстанда 92-93 жылдары биздин баягы профессионал басмаларыбыз, китеп чыгаруучу басмаканаларыбыз баары жабылган да. Ошондон бери канча жыл өттү, 20 жыл болуп калды, ошондон бери мындай мамлекет атайы өзү китеп басып чыгаруу жагын колго ала элек кайрадан. Азыр ушундай маселе болуп атат. Басма ачуу жөнүндө басмаканалар толтура. Кыргызстанда 400ге жакын басмакана бар. Анан ушул айрыкча балдар китептерин колго алуу маселесинде ушул USAID андан мурда Агахан фонду Кыргызстанга көп жардам берген. Агахан фонду дагы азыр анча болбой калды. USAID өтө активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Мына айткандай 60тан ашык авторду канча 3-4 болду мындай этап. Ошондо өзү айткандай мындай жомок бизде көп экен. Элдик жомокторубуз бар экен. Көп. Анан мындай балдар ырлары, балдар акындарыбыз көп, балдар ырлары көп. Анан мындай заманбап темадагы балдар окуй турган аңгеме жанры бизде анча эмес да. Мына ошол аңгеме жанрын колго алып атат буларчы. Авторлорду керек болсо теги ысык көлгө алып барып чакырып алып, бир жума алып барып ошо жерде эс алдырып, анан тапшырманы берип, мындай дүйнөнүн балдары кызыккан темаларды Кыргызстандын балдарын алып келип,
Аны ошондой темада Кыргызстандын балдары орду кандай, ой жүгүртүүсү кандай, Кыргызстандын балдарынын көз карашы кандай, мамилелери кандай, Кыргызстандын балдарынын окуялары кандай, турмушу кандай. Ушундай багытта атайы тематикаларды берип, анан ошол жерден жаздырып, кайра окутуп, талкуулап, талдатып, анан эксперттер кайрадан жактыргандан кийин мына китептер чыгып отурат да. Бүгүн айтып отургандай 1.700.000 жакын экземпляр китеп мына ушул 5 жылдан бери, 5 жылдын алкагында жазылат деген бул эмне деген укмуш. Бул өзү Кыргызстандын балдарына китеп фондун түзүп берип отурган, ошого жардам берип аткан чоң бул уюм болуп атат да. Чоң кызмат болуп атат. Ооба. Жогоруда мына жогоруда агай айтып калды, темалар деп калдык. Сиздин жомокторуңузга кайрылып көрбөйлү? Кандай темаларды карадыңыз? Мына менин алдымда трансформер сака деп турат. Бул жаңы заманбап баягы балдар көрүп аткан мультфильмдин аталышын кошуп, анан кыргыз дүйнөсүн кошуп жазган экенсиз. Айтор жалпы жомоктордун темасына кайрылсаңыз. Чын эле Сулайман агай айткандай, азыркы балдар адабиятында мындай бир жаңы көз карашты чагылдырган, бир жаңыча бир идеяны чагылдырган аңгемелер, чыгармалар азыраак. Анан бизге ошондой талап коюлган. Агай бар болчу анын ичинде, анан комиссия мүчөлөрү бар болчу. Алар бүт бардык чыгармаларды аябагандай талдап, анализдеп туруп, анан тексттерди басмага чыгарганга уруксат беришет да. Анан ошондой элдик бир колоритти чагылдырган, анан ошо элдик колорит менен кошо бүгүнкү күндөгү бир заманбап идеяларды кошо жоорулуштуруп берген бир чыгармалар болсо деген талап болгон да. Анан ошондо ушундай көп авторлар ошондой чыгармаларды жазды. Анан ошонун ичинде мен трансформер сака деген чыгармам бар болчу. Анда сака көп жылдан бери баягы жердин алдында жатат. Анан башкы каармандын, лирикалык каарман жаш бала. Ошол баланын атасы барып таап келет да, аны баягы жер айдап атып таап алат да. Көрсө ал эр төштүктүн сакасы экен. Анан ал бир жаңы бир нерселерди жасаш үчүн бир балага ошол туш келет да. Ал көп жылдан бери мен сени күтүп аткам деп, анан бул эмне болгон сака болду экен деп кызыкканда, ал көрсө ой менен башкарыла турган сака да. Анан ал жөн дагы сака эмес. Эгерде бала кандай ойлосо, ошого айланат да. Кыскача ушундай. Анан ал жөн дагы келген эмес, ал ошо бала экөө көптөгөн жумуштарды аткарыш керек да. Алдыда көптөгөн бир жаңы иштерди, эр төштүк бүтүрбөй кеткен иштерди, жердин алдындагы, жердин үстүндөгү катмарларды изилдеш керек да. Бул эми балдарды жаңы идеяларга, анан жаңы изилдөөлөргө чакырат деген ойдобуз да. Себеби ар бир чыгарманын өзүнүн бир талабы бар да. Ошол окуу кереметте жаратабыз, изилдейбиз, окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз деген дагы бир стратегия бар. Балким ошого дагы туура келиши мүмкүн. Айтор бардык чыгармалардын бардыгы тең эле ушундай бир ой менен, ушундай бир максат, кыялдар менен авторлор жазышкан да. Ар бир автордон бирден чыгарма болдубу ошондо? Негизи авторлор өзү аябай чыгармачыл болот. Анан сен 10ду жазасыз, сен 20 жазасыз деп айта албайбыз да. Ошол учурда агай айтып кетти. Негизи 7 сезон болгон. Ар бир сезондо өзүнүн тематикасы болгон. Ошого жараша авторлор чогулуп, маектешип, талкуулагандан кийин өзүнө кандайдыр бир илхом келип, канча китеп жаза алса, ошончо жаза алды. Көпчүлүгү 10дон ашык китеп жазышты авторлор. Баары эле китеп болуп чыкты ошондо. Анын ичинен тандадыңыздар. Ичинен тандалат, бирок биз ошол ар бир идеяны карайт элек да. Эгерде идеясы аябай жакшы болуп, балдарга кызыктуу болсо, анан ошол биздин кураторлор авторлор менен иштетип, ошо идеяны өркүндөтүп китепке айландырган. Жеткирүү маселеси кандай эми?
таратуу? Окуу керемет ушул декабрдын аягына чейин ошол максаттуу мектептерге өзү жеткизип берет китептерди. Бул билим берүү министрлиги менен чогуу ишке аша турган нерсе да. Ооба. Жакшы. Агай, биз кичинекей кезде угуп жүргөн кыргыз эл жомоктору бар да, илгертен айтылып келаткан. Бул жомоктор заманга жараша, балдардын калыптануусуна жараша жазылды да. Ошол жомоктордогу бир айырмачылыктар, артыкчылыктар, анан бүгүнкү күндө ушул балдарды телефондон, гаджеттен алыстатуу максатында дагы ушундай бир иштер колго алынып келет Арал Республикасынын улар тарабында. Бул мисалы элдик жомоктордо элдик бир сабакты балдарга жеткириш үчүн илгери өткөн заманда бир бала болуптур, бир акылдуу кыз болуптур, бир акылман болуптур, же абышкы кемпир болуптур. Анын бир жакшынакай акылман сага окшогон баласы бар экен десе, балдарды мына ошондой элдик бир мотив менен тиги жомокко тартып, үйрөтүп, тарбиялап, анан ушундай болгондо. Бул элдик жомоктун мотиви да. Анан могу Андерсендин эле жана белгилүү Кары ханышасын алалычы. Анда илгери өткөн заманда дебей эле бала баратса, бир муз чолпу сынып түшөт дагы, ошондон сыныгы келип туруп баланын жүрөгүнө кадалат. Болду, жомок башталат. Ушул сыяктуу бүгүнкү күндөгү көз караштан эле алынган жомоктор да. Эми жомок деген азыркы эле окуя кийинкиге сабак болсо жомок болот. Бул жерде ошондой жанагы фэнтези деген форма бар. Жомок деген формасы бар кадимки өзүнүн. Мына ошол формада кадимки эле мына айтып отургандай бала сака табылат дегендей, ошо сакадан бир нерсе окуя келип чыгат. Же болбосо дагы бир немеге келип чыгат. Бүгүнкү күндө балдардын көз карашы өтө кеңири да. Өзүң айткандай интернеттен кандай маалыматтарды алып атат, укмуштуудай каармандардын аттарын биз да билбей алабыз кейде. Балдар жанагында Супермен сыяктуу каармандарды каалаган жерден таап алат. Ошолор сыяктуу эле нерселерден жомоктор келип чыгып атат. Бул биздин эми биз баягы элдик мотивте да жазып жүрдүк. Баягы өзүбүздүн калыптанганбыз, советтик ыкма менен дагы жазып калыптанганбыз. ЮСАИДтин бул китептердин стили башкача экен. Биз баягы керек болсо биздин баягы үлгүдө жазып калгандар булардын стилине көнбөй да жүрдүк. Бизде кадимде баягы жалкоо болсо жалкоо, иштерман болсо иштерман, китептин башына аягына чейин. Эми мисалы бул булагында бир аңгеме, бир китеп. Балага абдан да жакын, форматы жөнүндө өзүнчө сөз кылса болот да. Анан ошол кичинекей нерседен келип чыгып эле балдарга сабак болчу нерсени жомокко айландырып берет да. Мына ушундай жагы башкача. Анан бу жерде интрига деген бир сөздөр бар да. Ичинде каармандын өнүгүү, өзгөрүүсү такыр башкача. Мисалы бир китепте бир жалкоо бала жөнүндө болсо, жалкоо баланын жалкоолугу калбайт болуп калат да. Эмне үчүн бала өзгөрүүгө болбойт? Бала өзгөрүшү керек. Бир китепте баланын өзгөрүүсү жөнүндөгү сабак тиги балага жетсе, ал бала да өзгөрүшү мүмкүн. Мына ушундай сыяктуу башкача стилдеги жомок аңгемелер бар да. Жакшы. Анан китептердеги же жомоктордогу бир өздөрүнүн жомоктун ичиндеги маанисине да токтолсок, формасына, көлөмүнө токтолсок, анткени азыр заман минимализмди кабыл алып калбадыбы? Ушул учурда балдарга жеткирүү дагы кандай болот? Ичиндеги окуялардын түзүлүшү, ошол минимализмди колдонуу менен жеткирүү мүмкүнбү азыркы балдарга? Албетте, бүгүнкү күндө чын эле сиз айткандай ошол тактыкты, тактыкты, анан кыскалыкты талап кылып атпайбы баардык эле жерде. Анан балдар дагы ошого көндү, биз деле көндүк Абдургай. Анан бул жерде чыгармада Назгүл азыр толук айтып берет болуш керек, өзүнүн талаптары бар да. Анан Назгүл жакшы айтып берет. Анан ушуга жараша жазылат да. Биринчи класстын өзүнүн талабы, экинчи башталгыч класстарга бул китептердин баардыгы тең кошумча окутулат. Анан мисалы үчүн мекен таануу, адабий окуу, алипе ар бир класска өзүнө ылайыктуу адабияттар да.
Анан бул долбоордун дагы бир жакшы жери өзбек, орус, кыргыз, өзбек, анан тажик тилинде жарык көрдү да. Анан дагы бир жакшы жери жеткиликтүүлүгү. Булар мына ушундай тандалып алынып, китеп түрүндө чыкты. Анан калганы аудиосу да бар, айрым чыгармалардын, видеосу бар, айрым чыгармалардын. Анан бүт бардык тең электрондук түрдө сайтка коюлган да. Анан балдар ошо өздөрүнүн дүйнөнү кабыл алуусуна жараша, жаш курагына жараша. Анан алар канчанчы класста, ал тургай мындай болжол менен, демек бул биринчи чейректе окутулат деген сыяктуу, мына морки жердеги белги ошондой да. Ошого жараша мугалимдер тандап алышат муну. Маселен бул китеп мына 3-класстан китептен 3-класстан баштап окулат турган китеп десек. Ошол демек ошол 3-класс ошол деңгээлди окуй алат деген сөз да. Ал тургай ошол бул USAID-тен бир жакшы талабы болду. Ал тургай биз деле билчү эмеспиз чындыгында. Агайдын болсо тажрыйбасы бар. Анан бул жерде боореки белгиге жараша өздөрү тандап алып, мугалимдер дагы ал тургай мектеп окуучулары да ушундан эле билет, кайсы класска кайсы ылайыктуу. Ошондой талап коюлган, жана комиссиянын составында башталгыч класстын мугалимдери да бар болчу да. Анан алар бул тема өтүлөт, бул тема болсо өтүлбөйт, бул ылайыктуу же ылайык эмес деп ошолор дагы аябаганда катуу талап коюп карап жатышты да. Ошого жараша ал канча сүйлөм, сөздүн кыскалыгы, узундугу, канча сүйлөм бир текстте, канча сүйлөм кетти, ал тургай кайра кайталанып калган сөздөр. Ушулардын баардыгы тең эсептелген да. Өзүнүн таблицасы бар анын. Эң сонун. Заманбап тилди да колдонуп, QR код менен дагы иштөөгө мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Бул жерде психометрика деген өзгөчө эске алынды да. Психометрика бул баланын курагына жараша канча сөздү айтат, окуйт, өздөштүрөт, кабыл алат, анан сүйлөй алат. Ошо ылайыктуу кабыл алып, ойлонуп, ой жүгүртө алат дегендей да. Мана ошол психометрика бул жерде өтө эске алынган да. Жакшы. Кыскача кошумча айтып койсоң, Жыргалыч айтып кетти, бул жерде биз татаалдык деңгээлдери бар. Мисалы, бир десек бул жаңыдан келген, мектепке жаңыдан келип алифби үйрөнгөн балага китеп. Андан кийин ошол негизи 9 деңгээлдер бар. Бул деңгээлдер абдан жакшы деп ойлойбуз, анткени баланын Жыргалчы дагы айтып кетти, темалары, мисалы, окуу стандартындагы темалар, 1-класстагы, 2-класстагы ошого карата темалар тандалып жазылган. Анан балага дагы мисалы бул 1-класстын китеби, сүйлөмдөрү кыска, сөздөрү түшүнүктүү, ошондой келген. Ал эми QR код болсо бул электрондук китепканабыз, ошолго алып барат. Электрондук түрдө окуса болот. Эң сонун. Ыраазычылык билдирели эмесе ушул китептер биздин кичинекей өбөктөрүбүздүн калыптануусунда чоң роль ойносун, роль ойнооруна көзүбүз жетет, анткени бул китептердин авторлору мына ушул адабиятта бир жакшы эмгек кылып аткан инсандар. Ийгилик каалайын анда бар болуңуздар. Сени айтып кетели. Бүгүн адабият күнү өзгөчө күн да. Адабият деген каяктан келип чыкканын билебиз. Анан өзгөчө күн дегеним ушул USAID-тин алкагындагы жазылган, чыккан сүрөттүү китептер бүгүн 1.700.000 билим берүү министрлигине официалдуу тапшырылат да. Мына бүгүн өзгөчө окуя ушул болуп эсептейм. Эң сонун. Ошол жактан буюрса жеткен мектептер алып жалпы балдарга таратып окутат деген терең ишеничтебиз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адабият айдыңында анын ичинде өзгөчө балдар адабияты жөнүндө кененирээк кеп кылдык. Биз программабызды улантабыз. Улуттук канал тартуулар.